Ар бир мезгилдин дүйнө тааныган атактуулары чыккан. Кээ бирлери өз аракеттери менен ийгиликке жетип, кээ биринин табигаттан тубаса таланттары болгон. Бирок ошол инсандар азыркы заманбап түшүнүк менен айтканда хайп же атың чыкпаса жер өрттө деген нерселерди билген эмес. Алар элдин жашоосун жакшыртууга жана заманды өзгөртүүгө аракеттенип, адамзаттын тарыхында издери калган. Тагыраагы баштаган жумушу ийгиликтүү аяктаган инсандар болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу Санжыра каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта физик жана ойлоп табуучу окумуштуу Никола Тесланын өмүр таржымалын жана жетишкен ийгиликтерин сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Видеонун аягына чейин көрүп, мага жакты белгисин басканды унутпаңыз. Биз баштадык. Никола Тесла 1856 жылы Австрия империясынын Смилия кыштагында төрөлгөн. Азыркы Хорватия аймагы. Никола 5 бир туугандын эң кенжеси болгон. Атасы Милутин Тесла крестьян дин кызматкери. Апасы Георгина Тесла үй кожойкеси болгон. Атасы Милутин уулу да анын жолун жолдоп, дин кызматкери болуусун каалап көп жолу айтып келчү. Бирок Никола дин тармагына көп деле маани берчү эмес. Болгону ата-энесинин көңүлү үчүн кез-кезде дин тууралуу китептерди окуп койчу. Ошол мезгилде Европаны каптаган холера эпидемиясы күч алган. Бул адам өмүрүнө коркунуч алып келген жугуштуу оору. Алар күн кечирип жашап келген Гаспич аймагы да бул оору менен күрөшүп келген. Көп өтпөй Никола бул дартка чалдыгат жана 9 ай бою ушул оору менен алпырышып турган. Дарыгерлер аны айыктырууга көптөгөн аракеттерди жасашты. Бирок Николанын өмүрү коркунучта болуп калды. Бир күнү Никола атасына инженер тармагына окутууну суранып кайрылды. Атасы эгер ал айыгып кетсе, Европадагы алдыңкы окуу жайлардын катарына окутарын айтып сөз берди. Күн өткөн сайын Никола бул оору менен алышып олтуруп аны жеңди. Ал өзүнө келгенден кийин анда бир нече өзгөчө жөндөмдүүлүктөрү пайда боло баштады. Ушул окуяны эстеп бир нече жылдан кийин Никола Тесланын тамаша иретинде айткан сөзү бар. Ошол мезгилде мени айыктырууга атам ишенген Кудай жардам берген жок. Менин жашап кетериме илим түрткү берди деген. Албетте инсанга мындай чоң сүйлөгөн жарашпайт. Сиз да бул тууралуу өз ой пикириңизди комментарийга жазып калтырыңыз. Атасы сөзүнө туруп берген убадасын аткарат. Аны Грац шаарындагы техникумга окууга өткөрөт. Никола достору менен бат-бат кумар оюндарын ойногондуктан окуу жайдан аны 3-курста чыгарып салган. Ошол жылы атасы Милутин Тесла бул дүйнөдөн өткөн. Никола физика илими аркылуу тилегине жетиши керек эле. Бирок үй бүлөсүндө каражат тартыш. Никола жумушка орношот. Башында жергиликтүү мектепте билим берүү тармагында, кийин Будапешттеги борбордук телеграфка чийүүчү болуп иштейт. Орусча айтканда чертежник. 1882 жылы Париж шаарына келип, белгилүү физик жана ойлоп табуучу Томас Эдисондун компаниясына жумушка орношот. Бул сапар Никола Тесла өзүнүн кыялындагы кесиби аркылуу иштейт жана ушул жерден көптөгөн ачылыштарды жасаган. Айлануучу магнит талаасынын кубулушун ачкан. Бул көпчүлүк өзгөрмө токтун механизмдеринин негизи. Чындыгында жөнөкөй адам бул чынжырчаны толук түшүнүү үчүн башында мектепте физика сабагын кызыгып окушу керек эле. Тесла бул компанияда күндүзү Эдисонго иштеп, түндөсү өзү үчүн, өзүнүн келечеги үчүн ар түрдүү эксперименттерди жасап турган. 1884 жылы Эдисондун компаниясы аркылуу АКШга которулган. Ал жерде Томас Эдисон менен чогуу иштеп турган. Бирок аны менен пикир келишпестиктерден улам көпкө иштеген эмес. Анткени Томас Эдисон өзү ойлоп тапкан ток чыгаруучу аппараттарын өнүктүрүүнү Никола Теслага сунуш кылат. Эгер Тесла бул аппараттарды өзгөчө кылып иштеп чыкса, Томас ага чоң суммадагы акча каражатын төлөөнү убада кылган. Никола Тесла Томас Эдисон ойлоп тапкандан да күчтүүрөөк кылып бир нече түрүн жасап чыгат. Кийин Эдисон акча төлөбөөнүн жолун издеп, Никола жөн гана америкалыктардын тамашасын түшүнбөйт экен деп амал кылып кутулуп кетүүгө аракеттенген. Никола ошол күнү Эдисондун компаниясынан жумуштан чыгып кеткен. Жана Никола Тесла ойлоп чыккан бир нече физикалык кубулуштар кийин Томас Эдисондун атында калып кеткен. Тагыраагы Николанын эмгектери менен Эдисон көптөгөн патенттерге ээ болгон деп айтылып калган. 1885 жылы азыркы Франция өлкөсүндөгү Страсбург шаарына Немец империясы тарабынан темир жол вокзалы курулган. Бул жерде электр тогун камсыз кылган чоң көлөмдөгү генераторлор Томас Эдисондун компаниясынан сатып алынып келинген. Бирок бул генераторлорду ишке киргизүүнү эч ким өз жоопкерчилигине алган эмес. Себеби бул ток берүүчү аппараттарды бир мезгилде Никола Тесла ойлоп чыгып жасаган эле. Ошол Эдисондун компаниясында иштеп жүргөн кезде. Кийин темир жол компаниясы ошол таланттуу жана немец стилин эркин сүйлөгөн
көргөн Nikola Tesla'ны жардамга чакырып, бул генераторлорду иштетүү үчүн $25,000 төлөп берерин билдирген. Бул болжол менен азыркы күндө $700,000 жакын каражат болгон. Өз идеяларын ишке ашыруу үчүн Теслага ушундай чоң суммадагы акча каражаты керек эле. Башка жумушун токтотуп коюп, Nikola Tesla Страсбург шаарына келип 1 жылга жакын убакытта ток берүүчү генераторлорду ишке киргизген. Кийин бул жерден да Tesla эмгек маянасын, ошол келишимдеги сумманы ала алган эмес. 19-кылымдын аягында Nikola Tesla менен Томас Эдисондун ортосунда атаандаштык башталат. 1887-жылы Tesla электр лабораториясын ачып, ал жерде өзүнүн биринчи көп фазалуу асинхрондук кыймылдаткычтарын жана генераторлорун жасап чыккан. Бул кыймылдаткычтар азыркы күндө көптөгөн буюмдарды жасап чыгарган шаймандарга жана станокторго коюлган. 1891-жылы радио жана сыналгыда колдонулган Tesla катушкасы деп аталган резонанстык трансформаторлорду ойлоп тапкан. Ушунда ийгиликтүү жетишкендиктердин тушунда дагы бир ишкер ойлоп табуучу инсан менен иштешип калат. Ал Джордж Вестингаус. Бул ишкерде Nikola Tesla сыяктуу Томас Эдисон менен теңме-тең таймашып турган. Tesla менен Вестингаус биргелешип Ниагара суусуна ири көлөмдөгү суу сактагычты куруп, ушул дүйнөдөгү алгачкы ГЭСти ишке киргизген. Жогоруда айтып өткөн Nikola Tesla менен Томас Эдисондун ортосундагы атаандаштыктын натыйжасында Nikola Tesla жеңип чыккан. Анткени Tesla ушундай ар түрдүү ачылыштарды жасап олтуруп, электр тогун ар тараптан пайда кылса болорун далилдеп берет. Ал учурда Томас Эдисон тикер машинасын, автоматтык телеграф, азыркы күндө биз колдонуп келген алло деген сөз ушул инсандан калган. Жана андан сырткары эң негизги жетишкендиги жарык берүүчү лампалардын түрлөрүн ойлоп тапкан. Бирок бул лампаларды Nikola Tesla электр зымынын жардамы жок күйгүзө алган. Тагыраагы жарык берген лампаны электр тогу өткөн полага жакындатканда лампа күйгөн. Албетте, мындан 120 жыл алдың бул ойлоп табуулар өтө чоң жетишкендиктердин бири болгон. Bir 1895-жылы Нью-Йорк шаарындагы Nikola Tesla негиздеген лабораториясы өрттөнүп кеткен. Ал жерде Tesla чийип даярдап койгон бир нече пландар жана идеялар жарык көрбөй күйүп кетет. Бирок ошентсе да Tesla алардын кээ бирлерин эстеп кайрадан чийип иштеп чыккан. Мисалы 1897-жылы радио толкунду ойлоп тапкан. Чындыгында бул ойлоп табуу буга чейинки мектептеги физика сабактарында радио толкунду 1896-жылы орус физиги Александр Попов ойлоп тапкан деп окуганбыз. Ал эми Tesla тууралуу мектеп программасында бир да жазуу жок. Балким чындап эле башында айтып өткөндөй Nikola Tesla'нын ийгиликтери каражаттын жоктугунан дүйнөлүк маалымат булактарына жеткен эместир. Ошол себептен көпчүлүк анын ийгиликтерин башка бирөөлөр менчиктештирип алган деп айтып келишет. Tesla илим изилдөөнү токтотпой тынымсыз аракетте болгон. Ар түрдүү жаңы ачылыштар биринин артынан экинчиси чыгып турду. Анын башкы лабораториясы өрттөнүп кеткенден кийин ал ошол аймакка экинчи лабораториясын ачкан. Кийин бул жерден да көптөгөн жаңы ачылыштарды жасап, баштаган жумушу ийгиликтүү аяктап турган. 1898-жылы пульт аркылуу жүргөн кайыкты иштеп чыккан. 1899-жылы жогорку жыштыктагы зымсыз токтун лампаларын иштешин көрсөткөн. 1901-жылы радио уктуруу жана электр энергиясынын зымсыз өткөрүү үчүн телекоммуникация мунарасынын курулушун баштаган. Ошол жылдары Орусия өлкөсүнүн Сибирь аймагынын картасын Tesla заказ аркылуу алдырган. Советтик Союздун алгачкы жылдары. Сибирь аймагынын картасы ага эмнеге керек эч ким маани деле берген эмес. Бул радио уктуруу жана электр энергиясын зымсыз өткөрүү үчүн телекоммуникация мунарасынын курулушуна $150,000 акча каражаты сунушталган. Аны белгилүү ишкер жана банкир Джон Морген Tesla менен келишим түзгөн. 1908-жылы мунаранын курулушу аяктап эксперименттик көрсөтүү башталат. Бирок тилекке каршы радио уктуруу ишке ашпай калып, Джон Морген келишимди үзүп Tesla менен болгон байланышын токтотот. 1908-жыл 30-июнь эртең мененки саат 7:15 Иркутск шаарынан түндүк чыгышка карай 164 чакырым аралыкта өтө чоң ядердик жарылуу болот. Бул жарылуунун толкуну арадан болжол менен 40 мүнөт өткөндөн кийин Иркутск шаарына да угулган. Аянты 2 чарчы чакырымды түзгөн жарылуунун кесепетинен бул аймактагы жан-жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок болуп кеткен. Башында бул аймак тунгус эли жашап кеткен жер болгон. Ошол жылдан кийин орус окумуштуулары бул жерге метеорит түшкөн деп жарылууну Тунгусский метеорит деп атап койгон.
коюшкан. Арадан көп жылдар өтүп 1927-жылдан тартып 1960-жылдар аралыгында орус окумуштуусу Леонид Алексеевич Кулик өзүнүн командасы менен бул жерди терең изилдегенге аракет кылып келген. Орус тарыхчыларынын айтымында Леонид Кулик 30дан ашык метеориттин калдыктарын тапкан дешет. Ал эми кээ бир илим изилдөөчүлөр бул таштар метеорит эмес, жөн гана жарылуудан күйүп ээрген кадимки таштар деген ойлорун да айтышкан. Жана азыркы күнгө чейин орус илим изилдөөчүлөрүндө так далил жок. Бул аймактагы ядердик жарылуу эмненин кесепетинен келип чыккан эч ким билбейт. Эми 1908-жылдын 30-июнь күнүндөгү Тесланын жасаган экспериментине кайтабыз. Буга чейин айтып өткөндөй, Тесла чагылганды башкара алган. Экинчи себеби Сибирь аймагынын картасын заказ кылып алдырган. Бул так далил эмес, балким дал келгендик. Анткени Тесла чыгыш Сибирден эл жашабаган жерге ошол чагылгандын багытын бурган деген божомолдор айтылган. Жана бул божомолдорду кубаттап Никола Тесла ошол ядердик жарылуу ага таандык экенин таанган эмес. Бул мунарадан пайда болгон чоң жыштыктагы токту же чагылганды абага же космоско жөндөн-жөн таштап коюу мүмкүн эмес. Сөзсүз бир жерге барып тагыраагы бир затка тийип анан токтоп жоголот. Ошол себептен мен түндүк Сибирге эч ким жабыр тартпаш үчүн адам жок жерге белгилеп түшүргөнмүн деп айткан Никола Тесла. 1937-жылы газетага берген маегинде орустар өз чегараларын өтө бекем камсыз кылууну каалашат. Бирок менин жиберген сунушум азыркы күнгө чейин каралып жатат деген. Жана бул маалыматты Туңгус аймагынын тургундары так далил болбосо да, кээ бирлери ошол болуп өткөн жарылууну Никола Тесланын жасаган экспериментинен келип чыккан деп айтып келет. Тесла оттуда направил. Ты же так думаете, может, и были его эксперименты, да? Конечно. Николы Тесла? Да. Бір 1917-жылы суу астында жүрүүчү кайыктардын радар аныктоо системасын ойлоп тапкан. Тагыраагы суунун астындагы кеме кайсыл аймакта кайсыл тарапка баратканын кургакта туруп башкарууну иштеп чыккан. Бул жетишкендикти военныйлар акырындык менен өздөрү үчүн пайдаланууну көздөгөн. Тесла эч кандай каршылыгы жок военныйлар үчүн көптөгөн түрлөрүн жасап чыгарган. Балким арасында көрүнбөй турган кемелер да болгондур. Аны бир гана Тесла билет. 1922-жылы Тесла унаалар үчүн электр тогунун жардамы менен жүрө турган 80 аттын күчү бар кыймылдаткычтарды ойлоп тапкан. Анын кубаттуулугу толук бир жумага жеткен жана саатына 150 чакырымды басып өткөн. Бирок эч ким ага өтө кызыкпагандыктан Тесла бул күйүүчү майсыз электр тогу менен жүргөн унааны кийин кайра алып чыккан эмес. Мен карапайым эл үчүн көп нерселерди жеңилдетким келет. Бирок алар менин жасаган эмгектеримди баалай алышпайт. Анткени алардын көздөрү көрбөйт жана өтө орой болушат. Арадан 90 жыл өткөн соң Тесла автоунаасы кайрадан иштелип чыкты. Жана заманбап стилде жасалды. Никола Тесланын аты кылымга сакталып калуу үчүн анын ысымы берилди. Жана 2022-жылга белгиленген Тесла уюлдук телефону да жарык көрөрү күтүлүүдө. Булардын баарын өз жоопкерчилигине алган жана адамзаттын тарыхын өзгөртүүгө аракет кылып Марс планетасына барууну көздөгөн жеке ишкер Илон Маск. Жаратылыштын энергиялары өтө көп, алар көзгө көрүнбөйт. Бирок ошол энергияларды адамзат ушул технологиялардын жардамы менен гана пайдалана алат. Аларды туура пайдалануу үчүн мен ушул кыймылдаткычтарды иштеп чыгып, далилдеп берем деп айткан Тесла. Тесла бүткүл өзү ойлоп тапкан жетишкендиктери, техникаларынын артынан эч кандай киреше тапкан эмес. Өмүрүнүн аягына чейин илим изилдөөнүн жолунда бирге иштешкен Westinghouse'тун компаниясынан гана бир аз өлчөмдөгү пенсия алып турган. Жана өз үйүндө эмес, өзүнүн лабораториясына жакын жердеги мейманканада жашап келген. Эс алуу бакта сейилдеп басып, ошол жердеги көгүчкөндөргө дайыма жем берип көзөмөлдөп турчу деп келишет. Жалгыз бол, бул ойлоп табуунун сыры. Жалгыз бол, ошондо идеялар келет. Никола Тесла.